Ош шаардык төрөт үйүндө адистер жаш энелерге баланы туура эмизүү боюнча маалыматтарды беришти. Бул бала эмизүүнүн бир жумалык акциясынын алкагында өттү. Орусча айтканда контакт кожа деп коебуз, кыргызча териге. Акцияга Айпери Айтмаматова да атайын катышууга келген. Ал 4 баланын энеси болгондуктан баланы туура эмизүүнүн маанилүүлүгүн билет. Айтымында эне сүтү менен чоңойгон бала иммунитети жогору болуп, аргандай оорулардан алыс болот. Мындан улам ал маалыматтуулугун дагы да кеңейтүү үчүн адистерден кеп кеңеш алууга келген. Көбүнчө бул эмгизгенде баламы ыйлатпай туруп эмгизем, өзү издеп калат. Издеп баштарын кыймылдатып, ооздорун ошондо эмгизип баштайм. Анан 6 айга чейин балдарым бир дагы кошумча тамаксыз эмгизем. Анан көбүнчө 1,5 жашка чейин эмгизем балдарымчы. 1,5-2 жашка чейин. Ден соолугу грипп көп оорубайт, грипп болуп, анан ич өткүк болуп көп оорубайт менин балдарым. Баланы туура эмизүү боюнча төрөт үйлөрүндө атайын адистер иш алып барат. Анда айрыкча жаш энелерге маалымат менен бөлүшөт. Адистердин айтымдарында жаңы төрөлгөн бала 6 айга чейин милдеттүү түрдө эненин сүтү менен гана багылыш керек. Айрыкча ууз сүттү эмген баланын иммунитети жогору болуп, аргандай инфекциялык оорулардан сак болот. Ал эми эне көкүрөк рагынан уулак болот. Кийинки кош бойлуулуктан сактайт. Ошон үчүн эне үчүн бала ымыркай үчүн эмчек эмизүүнүн аябай көп пайдасы бар. Ошондуктан мен чакырып кетет элем, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин мен оюмча ушул маалыматтуулуктун аздыгынан ушул биздин аялдар төрөгөндөн кийин баягы сүтүм жетпейт, сүтүм аз деген шылтоолор менен кошумча жасалма сместерге көп көңүл буруп атышат. Бул бала үчүн дагы, коом үчүн дагы, эне үчүн дагы, ошол үй бүлө үчүн дагы пайдалуу эмес. Болочоктогу эне өзү жоопкерчилигини жогорулатыш керек. Себеби азыр бизден башка деле ар кандай интернет булактарында эне сүтү боюнча маалымат өтө көп. Биз андан тышкары ар кандай буклет, көргөзмөлөрдү беребиз. Жана бардык эле саламаттык сактоо мекемелеринде бардык жерге кирсе энелердин сүтүнүн маанилүүлүгү боюнча жетиштүү маалыматтар илинип турат. Муну менен мен айткым келет, ошо энелерибиз өздөрүнүн жоопкерчилигини күчөтсө деген ураанды чакырып кетмекмин да. Баланы туура эмизүү акциясы Ош облусунун ар бир айылдарына чейин жетет. Мында 296 ФАПта 119 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда адистер атайын иш алып барды. Жыйынтыгында 10 миңдеген энелер туура маалымат ала алышты. Айтсак, облуста 33.461 2 жашка чейинки балдар каттоодо турат. Айжаңыл Турду Маматова, Нурбол Талантбек уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.